Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен бирөңчө мүчөлөрдүн тыныш белгилери жана жалпылагыч сөздөр жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Силер менен мугалим Рыскелдиева Атыркүл Зарлыковна болот. Бирөңчө мүчөлөрдүн тыныш белгилери жана жалпылагыч сөздөрдү үйрөнөбүз. Себеби бул сабаттуулугубузду жоюуда деги эле тилдеги эң негизги тыныш белгилердин бири болуп эсептелет. Бирөңчө мүчөлөр өз ара байламталар, интонация аркылуу байланышат. Бирөңчө мүчөлөр өз ара санак интонация аркылуу байланышса, анда арасына үтүр коюлат. Мисалы, атын короодон чыгарат, бастырат, чаптырат. Интонация аркылуу байланышып аткандыктан арасына үтүр коюуга болот. Бозу чечкенге жеңил, жайында салкын, кышында жылуу болот. Бул жерде жеңил, салкын, жылуу деген бирөңчө мүчө болуп жатат. Ошондуктан интонация аркылуу байланышкандыгына байланыштуу арасына үтүр коюуга болот. Бирөңчө мүчөлөрдүн баардыгы эле байламталар менен байланышпайт. Себеп каршылагыч, шарт булар менен байланышпайт бирөңчө мүчөлөр. Көбүнчө байланыштыргыч, каршылагыч, божомолдогуч байламталар менен байланышат. Алар ары, нары, жана, жанада, дагы, да, дагы деле, менен, бирок, же болбосо деген байламталар. Мисалы, төргө карыялар да, меймандар да, аялдар да өттү деген сүйлөм боло турган болсок, да деген байламталардан кийин келип атат. Үтүр. Акыркы сүйлөм мүчөсүнө гана койбойбуз. Жаш кыздардын топусу же тебетеги же жоолугу экени билинбейт. Же деген байламта сүйлөм мүчөсүнө кийинки сүйлөм мүчөсүнө тиешелүү болуп аткандыктан андан мурда үтүр коюуга болот. Жана, менен байламталар өз ара бириктирүү милдетин аткарып, бирдей даражада болот. Ошондуктан алардын арасына үтүр коюуга болбойт. Көкөр жана чанач териден жасалат деген мисалды алсак, экөө тең укукта тургандыктан алардын арасына үтүр коюуга болбойт. Бирөңчө мүчөлөрү сүйлөмдөрдөгү жалпылагыч сөздөр. Жалпылагыч сөздөр деген эмне экен? Бирөңчө мүчөлөрдү маанисин жалпылап, бириктирип турган сөздөрдү жалпылагыч сөздөр дейбиз. Көбүнчө жалпылагыч сөздөрдү булар, баары, төмөнкүлөр, алар деген сыяктуу сөздөр жана жамдама санатош аткарат. Жалпылагыч сөздөрдүн тыныш белгиси боюнча айта турган болсок, бирөңчө мүчөлөрдө кездешкен аябай көңүл бура турган негизги тыныш белгилердин бири деп эскертип айтсак, көңүл коюу угуп туралы. Жалпылагыч сөздөрдөн кийин бирөңчө мүчөлөрдөн келсе, жалпылагыч сөздөрдөн кийин кош чекит коюлат. Мисалы, Нарын дарыясынын ички куймалары булар. Бул жерде жалпылагыч сөз булар деген сөз турат. Кош чекит койдук. Андан кийин Көкөмерен, Атбаш, Ала буга деген бирөңчө мүчөлөр келип атат. Булардан мурда тургандыктан бул жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюп атабыз. Мисалы, дагы бир бирөңчө мүчөлөрдөн кийин жалпылагыч сөз келсе, жалпылагыч сөздөн мурда сызыкча коюлат. Мисалы, математика, биология, химия баары анаранын жакшы көргөн сабактары деген сүйлөмдү алсак, баары деген жалпылагыч сөздөн мурда сызыкча коюуга болот. Себеби бирөңчө мүчөлөрдөн кийин жалпылагыч сөз келип аткандыктан андан мурда сызыкча коюу керек. Дагы бир мисал. Жамдама санатошто айттык жана биз силер менен. Аяна, Данияр экөө бала кездеги достордон болчу. Бул жерде жалпылагыч сөз экөө деген сөз турат. Демек, андан мурда бирөңчө мүчөлөрдөн кийин сызыкча коюп атабыз, андан кийин жалпылагыч сөз кетип атат. Демек, тыныш белгисине көңүл маанилүү тыныш белгилерден болуп эсептелет экен. Ушуну менен силер менен бүгүн биз жалпылагыч сөздөр жана бирөңчө мүчөлөрдүн тыныш белгиси боюнча кенен толук маалымат алдык.